Балага бак берген мугалим, батырга так берген мугалим, тарбия талимге сугары, багысы бак берген мугалим. Мына ушундай балдарга билим берген педагогдордун эмгегин баалоо максатында жылдын мугалими сынагы биринчи жолу Давха мектеп комплексинде өткөрүлдү. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлчү мындай сынакка жеке мектептердин мугалимдери катыша албастыгы сынакты мектепте уюштурууга түрткү болгон. Бирден бир негизги себеби албетте бул биздин мугалимдер жамаатын мотивациялоо жана алардын ушул өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн өстүрүү, потенциалын өстүрүү жана ага мотивация берүү болуп эсептелинет. 2024 жылдын мугалими сынагынын катышуучулары 3 негизги баскычтан турган жарыштан өтүш керек болсо, буга чейин 2 баскычтан ийгиликтүү өткөн 9 мугалим акыркы жыйынтыктоочу сынакка келишкен. Биринчи баскыч бул мугалимдин өзүнүн кредосы болду, өзүнүн сабакка болгон максаты, балдарга койгон максаты. Экинчиси бул ачык сабак өттүк. Бул жекте мугалимдин өзүнүн бардык билимин, илимин колдонду. Бул жекте заманбап технологияларды колдонуусу, сабакты кандай методика менен өтөт, ошонун колдонуусу. Сынакка катышкан 9 мугалимдин бири Жылдыз Асымканова. Анын айтымында бул сынак мугалимдин мыкты адисин гана аныктабастан, мугалим деген ардактуу кесипти аркалап келе жаткан жаш муунга үлгү да болот. Ар бир мугалим өзүнүн сабактарында кандай жетишкендиктерге жетишти. Окуучубуз мисалы бүгүн бизде кыргыз тилинен беребиз. Кыргыз тилден кандай ийгиликтерге дегеле алардын көркөм сүйлөөсүн, сүйлөө чеберчилигин ошолорун өстүрүү максатында мына бүгүн баардык иши каралат да. Жылдын мугалими бул өз кесибинин чебери жана өзүнүн тажрыйбасын кесиптештери менен бөлүшүүгө, аны заман талабына ылайык өстүрүүгө ынтызар адис. Сынакта мугалимдер менен мектеп комплексинин тарбиячылары балдарга болгон өзгөчө мамилесин да таңазалай алышты. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем. Вы первый наш учитель, вы словно наш родитель, друг и преподаватель, воспитатель. Жыйынтыктоочу турда мугалимдер өздөрүнүн кесиби, ага чыгармачылык мамилеси тууралуу маалымат беришти. Андан сырткары берилген суроолорго жооп берүүдө ар бир катышуучу өз деңгээлин, чеберчилигин көрсөтө алды. Ал эми жеңүүчүлөр үчүн атайын белектер менен баш байге да даярдалган. Жетекчинин айтымында белектердин баары күндөлүк турмушта пайдалуу буюмдар. Гран-приге эндезит муздатқычын койдук. Биринчи призге, биринчи орунга морозильная камера, экинчи орунга телевизор, жана үчүнчү орундан 2 орунга жакшы мыкты чаң соргуч. Ал эми башка катышуучуларга микроволновая печь. Мектеп жамааты сынактын жыйынтыгы адилет туура чечилсин деп калыстар тобуна тиешелүү адистер менен бирге ата-энелерди да кошкон. Свердлов райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Элмира Абдыкасымованын айтымында мугалимдер сынакка абдан мыкты даярданышкан. Азыркы биздин мамлекетибиз талап кылып жаткандагыдай мугалимдерди тандоо үчүн биз болушунча калыс, акыйкат чечим чыгарып бердик. Ошентип калыстар тобунун жеңүүчүлөрдү аныктаган чечими жарыя болду. 2024 жылдын мугалими конкурсунда баш байгени башталгыч класстын мугалими Гүлкайыр Сулпукарова жеңип алып, муздатқычтын. Биринчи орунду орус тил мугалими Гүлайда Калыкова ээлеп, тоңдургучтун. Экинчи орунду кыргыз тил мугалими Гүлзина Барпебекова алып, телевизордун ээси болушту. Ал эми үчүнчү 2 орун музыка мугалими Сымбат Калыпчы кызы менен бакчанын тарбиячысы Динара Кадралиеваларга ыйгарылып, белекке чаң соргуч алышты. Калган катышуучулардын баарына кыска толкундуу меш берилип, бири да куру кол калбады. Калия Карыбекова, Абсамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктарына.